Мен мындай жолду каалабайм. Түш машинадан. Түш. Ай, Москвага барган кыргыз кыздар качан оңолот? Азерлер менен жүргөн кыргыз кыздарды кыргыз жигиттери кармап алып, Кыргызстандагы урук тууганы ата-энесине бетин көргөздү. Ушул кылганы туурабы? Албетте ой пикириңизди комментарийге калтыра кетиңиз. Жана бул видеороликти Кыргызстандагы ата-энелер көрүш үчүн албетте видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны басып коюуну унутпаңыздар. Жана башка жаңылыктар түрмөгө. Мен мындай жолду каалабайм. Түш машинадан. Түш деме. Бля, сачың лысыйга алып таштайм нахуй. Түш машинадан. Түш деме мен сен машина. Түш, бля, түш мына жакка. Нихуя себе, блядь, охуел что? Отур оно. Внутри 200. Ана, бер мына жакка сумканы бер. Тут деньги Берди. есть. Бер, албайм не, бе, акчаны. Не надо, говорю. Дай Блядь, мою ал сумканы, сумку. ал нерселериңди ал. Ал, блядь. Алам. Сейчас подожди, не заставляй меня. Понятно? Төкүрөсүң го кадимкидей эле. Жаңы чая салам нахуй азыр, блядь. Давай. Не надо трогать нахуй меня, не нерселериңди. надо. Ал де. А? Какая тебе разница? Ты спросил у нее? Спросил? Что спросил? Бег, ты много чего мне обещал. Давай меня, короче, не делай этого, короче. Пусть У забирает. меня я вещи Забирай. там есть. Возьми ее вещи. Зачем ты Возьми. снимаешь? Ты меня обещал? Я Ты тебя меня не обещал, снимаю братан? же. Нет, ты меня Я обещал. тебя не снимаю, обещал. Да снимай. Ты Обещал. обещал, давай Вот это помоги видео. теперь. Давай снимай. Это самое. Возьми все. Ташкөмүрдө өрт чыгып үй толугу менен күйүп кетти. Ташкөмүрдүн Чүч сай айылында түш ченде турак жай өртөнүп, үйдөгү баардык буюмдар жараксыз абалга келди. Өрт 13:00 чамасында башталып, 2 сааттан кийин гана өрт өчүрүүчүлөр жетип келген. Бирок ал убакта үй толугу менен өрттөнүп бүткөн. Күбөлөрдүн айтымында өрт электр сымынан чыккан. Үй ээлери өрт учурунда эч нерсени сактап кала алышкан эмес. Алар өрт өчүрүүчү кызматкерлердин кечейип келгендиги үчүн нааразы. Учурда жабыркагандар жардамга муктаж болуп, тургундардан жана жергиликтүү бийликтин колдоо күтүшүүдө. Абат Ньюска катталыңыз жана акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуз.